Ким Аллахка сыйынган болсо, ал тирүү дейт. Ал эч качан өлбөйт дейт. Ибадатка жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылыш керек эмес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah Rabbil Alamin. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбия вал мурсалин. Набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва табиин. Сумма амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ширк жөнүндө сөздөрдү улантабыз. Мурдакы сабакта адамдардын сөздөрүндө болуп жаткан ширк жөнүндө өткөнбүз. Эми бүгүн кыймыл аракеттеги ширктер жөнүндө өтөбүз. Кыймыл аракетте кандай бир ширк бар? Мисалы сажда, жана ошого окшогон бир нерселер. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухари Муслимдеги хадиси бар. Ла'аналлаху лияхуда ва насара. Аллах жөөттөр менен христиандарды каргаган дейт. Неге дейт? Анткени алар пайгамбарларынын мүрзөлөрүн мечитке айландырып алган дейт. Иттахаду кубуран бияхум масажида. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам мүрзөлөрдү мечитке айландырганды Аллах каргайт дейт. Мына азыр биздин заманда мүрзөлөр мечиттерге айланып кете тургандай эле болуп жатат. Кичтекей бир мүрзөгө билтеген күмбөз үстүнө куруп коюп жатат. Андан кийин ошол жерге келип Куран окутуп, эртең күнү анын тегерегине мечит салып туруп намаз окуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн этияттайлык, мүрзөлөрдү мечитке айландырбайлык. Пайгамбар айтты: "Фала таттахизул кубура масажида." Мүрзөлөрдү мечитке айландырбагыла. Фа инни анхакум ан залик. Мен силерди андан тыямын деген. Ошон үчүн пайгамбардын да бир хадисине, имам Ахмаддын, Ибн Хиббандын келген хадисине келет: "Ла'аналлаху завваратил кубур." Аллах мүрзөгө зиярат кылган зияратчылдарды Аллах каргайт дейт. Анткени дейт, алар кийин мүрзөлөрдү мечитке айландырып алышы мүмкүн дейт. Андыктан келиңиздер, биз мүрзөлөрдү зиярат кылбайлык. Биз мечиттерди зиярат кылалык. Пайгамбардын мечитин зиярат кылалык. Кээ бир адамдарды угуп жатабыз, пайгамбардын мүрзөсүнө зиярат деп. Ал туура эмес. Пайгамбардын мечитине зиярат. Анткени пайгамбар айткан: Аллахтын үйүндө, харам мечитинде бир окулган намаз 100.000 намазга тете дейт. Менин мечитимде дейт, менин мүрзөмдө деген эмес пайгамбарыбыз. Менин мечитимде окулган намаз 1000 намазга тете. Акса мечитинде окулган намаз 500 намазга тете дейт. Келиңиздер, ошол жерлерге барганды зияратты кылалык. Пайгамбардын мечитине зиярат кылалык. Харам мечитине зиярат кылалык. Андан кийин тетиги Түркстанга зиярат кылбай. Түркстанда бир олиянын мүрзөсү бар экен, Ахмад Ясави. Ошол жерде зияратты улуу тутушат. Ким ошол жерге зиярат барып келген болсо, Меккеге барып келгенде эле соголот деп кээ бирлери. Ал-ияду билlah. Ошол жерде ким суун ичкен болсо, Замзам суусуна тете дейт. Ошол да туурабы? Кантип болсун бир пенденин жаткан жайы ыйык болгондой. Бизде ыйык деген ибадат кылына турган жайлар. Адамдардын өлүктөрү жата турган жайлар ыйык эмес. Ал жер тынч жай. Ал жер ибадатка аралаша турган жер эмес. Анткени алда адамдар өлдү, бүттү. Алар укпайт. Ошол үчүн келиңиздер, укпаган, өлүп калган, мүрзөдөгө жаткан адамдардын жайына келип алып туруп, алардан ыйык баталарды сурабайлык. Суранбайлык. Жардам бер мага, колдоп кой деп. Биз кайра аларга дуа кылалык. Я Аллах, анын бара турган ахиретте абалын жеңил кыл. Тозок кылба. Мүрзөсүн, бейишин, бакчаларын ач деп. Алар биздин дуага муктаж өлгөндөр. А биз түрлөр өлгөндөрдөн жардам сурап жатабыз кайра. Бул кантип болсун?
Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы мындай бир хадис айткан экен. Бул хадис имам Ахмад, имам Бухари өзүнүн тарих деген китебинде. Не деген хадис? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Аллахумма ла таджал кабри васанан ю'бад. О Аллах, мен сенен суранам, менин мүрзөмдү ибадат кылынып калган бир мындайча айтканда сыйына турган жай кылба. Васан деген бул сыйынып жаткан бир таш, бир бут, бир идол. Менин мүрзөмдү идолго айландырба дейт. Пайгамбар ошону жек көргөн. Пайгамбар мүрзөсүнө салам айтуу үчүн гана баралык. Ассаламу алейка я Расулулла деп. Пайгамбар айткан: ким менин мага келип туруп салам айтса дейт, Аллах Таала менин ярудду рухи, мага жанымды кайтарат дейт. Ага салам алейк алыш үчүн дейт, саламды кайтарыш үчүн дейт. Демек келиңиздер, пайгамбардын мүрзөсүнө келебиз, бир гана ага салам айтыш үчүн болду. Андан башка муктажтарыбызды Аллахка кайрылалык. Анткени Аллах тирүү, ал өлбөйт. Анткени Абу Бакр айткандай: "Мен кана я'буду Мухаммадан фахуа кад мат, ва мен кана я'буду Аллаха ва хуа хайюн ла ямут." Ким Мухаммадга сыйынып жүргөн болсо, ал өлдү дейт. Ал эми ким Аллахка сыйынган болсо, ал тирүү дейт. Ал эч качан өлбөйт дейт. Келиңиздер, пайгамбар өлгөн. Пайгамбар сыйынганга татыктуу зат эмес. Пайгамбар аны ээрчигенге татыктуу зат. Иннака маййтун ва иннахум майитун дейт Аллах Таала Куранда. Сен өлдүң жана алар өлдү дейт. Сен менен душман болгон Курайштын мушриктери өлөт, алар да өлөт дейт. Кыямат кайым Аллахтын алдына баардыгыңар келесиңер дейт. Андыктан келиңиздер, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн ээрчилик. Пайгамбарын өзүнө сыйынбастан. Пайгамбардын мечитин зиярат кылалык. Пайгамбардын мүрзөсүн зиярат кылбастан. Пайгамбардын мүрзөсүнө келип калсак, бир гана ага салам айтууну негиз кылалык. Андан дуа, үмүт кылбастан. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күн чыгып жатканда жана күн батып жатканда жанакындай салату татау өз ыктыяры менен жасаган ибадаттарды пайгамбар тыйган. Ошол учурда эмнеге? Бул мин бабы садд зария. Бул күнөөгө алып бара турган жолду тыюу деген эреже дейт. Неге? Адамдар ойлоп калбасын, ошо күнүгө сыйынып жаткан бир үммөтпү. Ошол үчүн күн чыгып жатканда, күн батып жатканда пайгамбар эмне намаздар тыйган? Салату татау. Мындайча айтканда, өз ыктыяры менен 2 рекеттен окуй турган намаздарды. Күнгө сыйынып жаткан үммөт деп башкалар ойлобосун деп. Көрүңүздөрбү, пайгамбарыбыз кандай Аллахка шерик келтирүүдөн өтө ынтызар эле. Андан кийин ошондой эле дагы бир ширктердин түрү бул жанакындай биздин сүйлөп жаткан сөзүбүздө кээ бирде мындай байкабастан адамдар ширк келтирип алат экенбиз. Кээ бир сөздөрүбүздө Аллах Таалага шерик келтире турган сөздөрдү айтып калат экенбиз. Ошол үчүн имам Ахмаддын хадисинде пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: ким Аллахтын аты эмес, башка бирөөнүн аты менен ант ичсе дейт, ал Аллахка шерик келтирген дейт. А бизде андай сөздөр толтура. Нан урсун дейт. Туз урсун дейт. Балам менен ант ичем дейт. Энем менен ант ичем деген сөздөр бар. Келиңиздер,
андай ант ичүү туура эмес. Бир гана Аллахтын аты менен ант ичелик. Аллахтын аты менен ант ичем. Мынакей бул Аллахтын сөзү менен ант ичем деп биз туура ант ичиш керек экенбиз. Жана ошондой эле каалоо маселесинде бир хадис, Абу Даудта, Термизиде келген хадис. Бир адам айткан экен: "Машааллах ва ши'та." Бир адам айткан экен: "Аллах каалады жана сен кааладың пайгамбар" деген экен. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен: "Машааллах ва ши'та." Аллах каалады жана сен кааладың дегенде пайгамбар айткан экен: "Аджаалтани лиллахи нидда." Сен мени Аллахка шерик кылдыңбы? Кул машааллах вахда. Айтып жүргүң мындан кийин Аллах жалгыз өзү каалады деп. Каралач, пайгамбар анын сүйлөп жаткан сөзүн да түздөгөн экен. Ошол үчүн биз антип Аллах Таалага маселени өзүбүздүн каалообузду аралаштырбайлык. Анткени Аллах Таала айтпадыбы? "Вама ташауна илля ай яша Аллах раббул алемин." Аламдар Раббиси Аллах кааламайын, силер каалабайсыңдар дейт. Демек биринчи Аллах каалайт экен, анан биз каалайт экенбиз. Өзүбүздүн каалообузду Аллах менен шерик кылбаш керек экенбиз. Ушундай бир хадис бар. Самия ибн Умар раджулан. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар бир адамдын айтып жаткан сөзүн угуп калыптыр. "Вал Кааба" деп. Кааба менен ант ичем деп. Андан кийин айткан экен: "Сен Кааба менен ант ичпе. Аллах Тааладан башка бир нерсе менен ант ичпе. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзүн уктум. Ким Аллах Таала эмес, башка бир нерсе менен ант ичсе, факат кафар ау ашрак. Ал капырчылык кылды же Аллахка шерик келтирди" деген экен дейт. Ошон үчүн башка бир риваяттарда "Вараббул Кааба", Каабанын Раббиси менен ант ичем деп айттым дейт. Андыктан келиңиздер, бир нерсени дагы Аллахка аралаштырбайлык. Ошол үчүн Аллах субханаху таала Куран Керимде айткан: ибадатка жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылыш керек экенбиз. "Вама умиру илля лиябудуллах мухлисина лахуддин хунафаа." Алар ушундай буйрук кылынган аларга дейт. Аллахка ибадат кылганда ихласы менен бир гана Аллахка сыйынсын дейт. Таухидти карманып, Аллахтын жалгызын карманып, шериктен алыс болушсун дейт. Хунафаа, ханиф, яни ханиф, маил анин ширк. Бул ширктен ийилип, бир Аллахтын өзүнө гана жакын болсун деген сөз. Ошондой максатта буйрулган дейт. Дагы Али-Имран сүрөсүндө Аллах айтат: "Ва ман ябтаги гайрал ислами динан." Исламдан башка бир динди ким кааласа, мындайча айтканда, башка бир абалдагы шариятты, ислам дин эмес, башка бир шариятты өзүнө ойлоп таап алса, фала юкбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин. Андан кабыл эмес дейт. Ахиретте жапа чеккендердин катарынан болот дейт. Андыктан келиңиздер, биз Аллах Тааланын дининде пайгамбардын сүннөтү менен бекем карманалык. Ихлас деген эмне? Көп адамдар ихлас деген сөздү мында ар кандай түшүнүп жатышат. Бир айтышы мүмкүн, ихлас деген орусча айтканда искренность, мындайча айтканда калыс, ага арно, туура. Ал жагы дагы бар. Бирок дагы бир маселеси бар. Ихлас деген бул качан ихлас болот? Ихлас качан гана өзүнө эки бир нерсени кошкондо. Биринчи калыс Аллахка сыйынуу, экинчи Аллахтан сырткаркы нерселерди, сыйынган нерселерди таштаганда. Кыргыздарда айтат эмес беле? Алас алас ар балейден калас дейт. Мындайча айтканда, алас алас деп ширк болуп жатат. Ар балейден калас. Калас деген ар балени, ар нерсениден жоюлалык, ар нерсени таштайлык деген сөз. Калас деп кыргыздар ошону таштоону, жолобойлук, бизден алыс болсун деген нерсени колдойт эле. Демек, ихлас деген өзүнө калас, андан кийин калыс деген нерсени камтыйт. Араб тилинде ихлас, анан кийин халас.
Арабтарда ялла халас деді, ташта деді, бүтті дейді. Мынаки бұл эмне? Бұл таухид. Ла илаха, бұл қалас, бұл таштоо, башка нерселерден сыйынудан. Ал эми иллалла, бұл қалыс, Аллахтын өзүнө ибадаттарына. Ошол үчүн Аллах Таала бизге жалгыз өзүнө ибадат кылганды буйруду. Белгилүү Саудияда чоң бир алым бар, Шейх Салих Аль-Фаузан деген. Ал ушундай бир сөз айтты. Ихлас эмне дегенде? Бул ифрадулла бил ибада ва тарку ширк. Ихлас деген бул ибадатта Аллах Таалага өзүнө арно, ибадат кылууда Аллахтын өзүнө арно, жана ширкти таштоо менен ихлас толугу менен аткарылат дейт. Демек, келиңиздер, аз көп адамдар Аллахтын өзүнө ибадат кылат, бирок ширкти таштабай жатпайбы? Сакал койгон, жолук салынган, намаз окуйт, Куран окуйт, бирок ибадатка келгенде бир олиянын мүрзөсүнө артып, ошондон аны Аллах менен өзүнүн ортосуна ортомчулук кылат. Аллах менин күнөөмдү кечир деп Аллахтын өзүнө кайрылбастан ошо олиянын мүрзөсүнө зиярат кылып келет. Анан олия мен ордума суранып коет дейт. Неге дейт? Анткени мен күнөөкөрмүн дейт. Мен күнөөкөрмүн, мен Кудай менин үнүмдү укпайт. Мен дуам кабыл кылбайт. А олия дейт Кудайдын алдында. Бул ушундай деңгээлге жеткен адам. Бул адам мен ордума суранып койсо, бүттү, мен ахиреттеги жолум ачылып калат дейт. Олия айтса, Аллахым, кечирип койчу муну. Десе, олиям сени суранып атасың, макул, анда кечирип коем дегенде болот. Жок, Аллахтын алдында андай нерсе өтпөйт. Ошон үчүн канча адамдар Түркстанга барып, ошол жерде бир олия жатат, Ахмад Ясави деп, ошол мүрзөсүнө барып сыйынып келет. Эмнеге? Эртең күн Ахмад Ясави мен ордума отвечает. Мен ордума ошол туруп койсо, Аллах Таала Ахмад Ясави сүйлөп аткандан кийин, мейли тетиги пендемди кечирбейтин, бирок сен айтатканда сен үчүн кечирип коем деп. Туугандар, андай иштер бул дүйнөдө өтүп атат. Бирөө бирөөнү кечирип коюп атат. Бирок ахиретте Аллах Тааланын алдында андай олия дагы Аллахтын азабынан тозок болуп калса куткара албайт. Олия эмес, Ибрахим алейхиссалам менен Жибрил алейхиссаламды ушундай сыпатталып келет хадистерде. Кыяматта وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Кыяматта Аллах келет дейт. Адамдарды жазага салыш үчүн. Аллах келет кыяматта. Аллах келет кадимкидей. Аны Аллах билет кантип келиштин. Адамдардын келгенине окшоштура албайбыз. Лейса камислиги шей ва хуа самиул басир. Ага бир да нерсе окшош эмес. Ал угуучу, көрүүчү дегендей. Аллах келет, пенделер да келет, бирок пенделердин келгенин биз билебиз кантип. Бирок Аллахтын келгенин эч ким билбейт. Ол маляку саффан саффа. Аллахтын артында периштелер сап-сап менен келет дейт. Аллахтын аршын 8 периште көтөрөт дейт. Аллах Таала ошондо келет. Тозок алып келинет. Ваджиа би жаханнам. Ошол күнү тозок көтөрүлүп келет. Тозокту сүйрөп келишет. 70.000 периште. 70.000 чынжыр менен. Ар бир чынжырда 70.000 периште дейт. Сүйрөп келишет тозокту. Тозоктун оозу бар, тозоктун көзү бар дейт. Ошол тозокту көргөндө дейт, Жибрил алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссалам сажда кылып ыйлайт дейт. Тозоктон коркуп. Я Аллахым, тозок мени албасын деп. Биякта Жибрил алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссалам ошондой абалга түшүп жатса,
бул жер бетиндеги мүрзөлөрүндө жаткан аулиялар, алар эмне болот ошол жерде? Ошон үчүн келиңиздер, ар бир адам Аллахка таянып, Аллахтын өзүнөн сурансын. Пайгамбарыбыз элдин баарын топтоп келип туруп айтты го, керек болсо кызына да: "Эй кызым Фатима, сен Мухаммадтын кызы болсоң дагы, Аллах сени азаптан куткарбайт. Өзүң Аллахка иман келтирип, ибадат кыл" дебедиби? Айтып койбойт беле? Фатима, мен өлгөндөн кийин мен мүрзөмө барып сыйынып койсоң эле, мен сен үчүн жооп берип коем деп. Келиңиздер. Биз Аллах Таалага ортомчулдарды койбойлук. Алар Аллах менен өздөрүнүн ортосуна ортомчулдарды коюшат. Шериктерди. Ли юқаррибухум илаллахи зульфа. Айтышат дейт, биз ортомчулдарды коюп жатабыз, аларга сыйынбайбыз өздөрүнө дейт. Аллахка жакындаш үчүн дешет. Мына азыр мүрзөлөргө сыйынып жаткан адамдарды неге сыйынып жатасың десең айтат, биз чоң оолияда дейт. Ошол оолияга барып зиярат кылып койсок, биз оолияга зиярат кылганыбызды Аллах жактырат. Ошол менен Аллахка жакын болот экенбиз дейт. Жок, Аллахка ибадат менен, сажда менен, салих амалдар менен жакын болобуз. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах менен пенденин ортосунда бирөө дагы ортого түшпөсүн. Таза тунук ибадат болсун демекчимиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.